Достор, бул сабакта сиздер менен кайсы бир блокторго, контейнерлерге өлчөмүн with жана height сыпаттарын колдонуу менен аныктап өтмөкчүбүз. Келиңиздер, ал үчүн биздин башкы макалалар дегенге көз чаптыралык. Башкы макалалар эмес, кечиресиздер, байланыштуу макалалар деген блокко. Бул блок биздин кийин сайтыбызды аяктап бүткөндө сайт бар деген ролду өзүнө алат. Сайт бар деген бул ошол экинчи даражадагы маалыматтар жайгашкан, көпчүлүк учурда ошол сайттын оң тарабында жайгашкан блокту сайт бар деп атайбыз, достор. Же болбосо орусча айтканда второстепенная панель, же болбосо боковая панель десек болот. Келиңиздер, биз ушуга азыр туурасын экран боюнча узун кылбастан ага башка өлчөмдү берип өтөлүк. Мисалы, келиңиздер, with деген сыпатты колдонуп, бул with туураны аныктай турган сыпат, элементтин туурасын аныктай турган, ал жерге 500 пиксель деген маанини берелик. Сактайбыз, достор. Сактай турган болсок, биздин блок туурасы боюнча 500 пиксельге чектелип калды. Келиңиздер, ушул боштукчаларды алып коелук. Андан кийинки height сыпатын колдоно турчу кандидат, ошол эле background color колдонулган биздин main header деген элемент. Келиңиздер, ошол жерге барып, биз 80 пиксель деген маанини берелик. Ага чейин ушул боштуктарды алып салабыз, достор. Узундуктун сыпатын бериш үчүн биз билебиз, height деген касиетти колдонобуз. Ал жерге келиңиздер 80 пиксель деген маанини аныктап өтөлүк. Сактайм дагы, достор. Кандай өлчөмдөр пайда болгонун азыр биз келиңиздер анын бардыгын просмотреть код деп ушул жердеги styles деген панелден карап өтөлүк, инспектордон. Эгерде биз көз чаптыра турган болсок, достор, бул жакта мен туура эмес элемент тандалып турмун. Келиңиздер, main header дегенди тандайлык. Main headerдин ушул бокс моделин карай турган болсок, бул жакта көрүп турабыз, анын туурасы 903 пиксельге барабар экен. Ал эми узуну болсо, биз анықтагандай 80 пиксельге барабарланды. Андан сырткары анын padding деген сыпаттары бериптир. Мисалы, азыр бизди кызыктыра турган өлчөмдөр булар. Өйдөңкү padding жана ылдыңкы padding болуп атат. Алардын маанилери биз мурун аныктап өткөндө 20 пиксельге барабар экен. Анан биз мурун мындайча айтканда теорияга тиешелүү болгон слайдтарда карап өткөндөй, ушул main headerдин жалпы узундугу, достор, бир гана биз 80 пиксель деп берген height деген сыпаттан алынбастан, ал азырынча ушул өйдөдөгү padding жана ылдыйдагы paddingдин маанилерин суммалаганда келип чыгат. Башкача айтканда 20 плюс 80 плюс 20 120 пиксель азыр ушул main header элементинин узундугуна барабар. Бул негизи браузердин стандарттык жүрүм туруму, достор. Кээ бир учурда бул нерсе эч кандай мааниге, башкача айтканда, бир кызыктай сезилиши мүмкүн. Кээ бир программалоочуларга бул нерсе жагышы мүмкүн. Бирок биз буюрса кийинки сабактарда ушул стандарттык жүрүм турумду жокко чыгарып, өзүбүз каалагандай аныктап өтөбүз. Андан сырткары, достор, ушул жердеги текст контенти мурун центрда көрсөтүп турган болчу. Эгер вертикалдык осьту же болбосо окту карай турган болсок, ал ошол узунуна салыштырып караганда ортодо көрсөтүлгөн болчу. Азыр болсо биз 80 пиксель деп узундукту бергендиктен бул өйдөгө жылып кетти. Анткени мурун узундук берилбегендиктен, бир гана ошол өйдөдө жана ылдыйда бирдей padding берилгендиктен ал центрда болчу ушул текст. Биз буюрса муну дагы кийинки сабактарда центрлеп өтөбүз, достор. Эле, достор, кийинки кадам катары биздин баракчабыздагы сүрөттү ошол with height дегендерди берип стилдеп өтөлүк. Ага тийиштүү талапкер ушул келиңиздер, ушул посттогу кодну сүрөтүп турган сүрөттүн өлчөмдөрүн берип өтөлүк. Ал үчүн келиңиздер, биз HTML кодубузга барып, ошол header элементинин ичиндеги img дегенге кайсы бир аталышты берип өтөлүк класс атрибутунун жардамы менен. Келиңиздер, муну post img деп туруп атайлык. Муну сактайм дагы, достор. Анан биздин CSS'тен келиңиздер ушуга кайрылабыз. Муну копировать кылып алам дагы, CSS'ке барабыз. Келиңиздер, муну эң ылдыйда аныктап өтөлүк. Селекторун. Биз билебиз, класска кайрылыш үчүн чекит белгисин жазабыз дагы, андан кийин класстын атын жазабыз. Эми бул жакта мен with деп туруп
кайсы бир өлчөмдү берсем болот. Бул жакта менде азыр бир нече вариант бар. Кайсы өлчөмдү берсем болот экендиги жөнүндө. Же болбосо кайсы бирдикти колдоном, ошого байланыштуу бир нече вариант бар. Биз буга чейин дайыма пикселдерди колдонуп келгенбиз. Мисалы азыр мен бул жака келип туруп 800 пиксель деп туруп сактай турган болсом, байкадыңыздар достор, биздин сүрөттүн туурасы 800 пикселге чоңойду. Келиңиздер, могу панелди жаап коелук жакшы көрүнүш үчүн. Же болбосо мен бул жака мындайча айтканда башка проценттик катышты берсем болот. Мисалы, эгерде 100% деп туруп ушул өлчөмдү сактай турган болсом достор, ушул сүрөт, башкача айтканда 176-саптагы инструкция төмөндөгү нерсени айтат. Post img деген элементтин аталык элементинин 100%тик туурасын ээлейбиз дегенди билдирет. Башкача айтканда, эгерде биз width'те height-ка проценттик түрдөгү бирдиктерди бере турган болсок, маанилерди бере турган болсок, анда ал аталык элементинин ошол көрсөтүлгөн проценттеги узунун же туурасын ээлейт экен. Достор, азыр бул жакта байкадыңыздарбы, биз width 100% дегенде ошол сүрөттүн баштапкы алгачкы катышы, узуну менен туурасынын катышы кайсы бир деңгээлде бузулуп калды. Эгерде биз ошол post img'ni карай турган болсок, ал жакта биз баштапкы этапта width жана height деп туруп, width деп туруп 500 бергенбиз, бирок биз аны кийин CSS'ден жокко чыгарып, 100% деген аталык элементинин 100% туурасынын ээле деген инструкцияны жазгандыктан, ушул 51-саптагы HTML'деги аныктама жокко чыгат дагы, бирок биз height деген жокко чыгаргандыктан, же болбосо height-ка кайсы бир мааниле бербегендиктен, ал 250 бойдон калат дагы. Ошондуктан мындайча айтканда биздин сүрөтүбүздүн катышы сынып калды бул жакта. Муну жокко чыгарыш үчүн достор, төмөндөгү жазуун жазсак болот. Height деп туруп auto дей турган болсок, достор, бул жака кайсы width'ка кайсы канча процентти бербейлик, же кайсы пикселдеги өлчөмдү бербейлик, height ошол width'тин CSS'деги көрсөтүлгөн маанисине жараша автоматтык түрдө өзүнүн катышын сактап калат. Узуну менен туурасы менен болгон катыш, мындайча айтканда, өзүнүн оригиналдуу маанисине келип калат. Эгерде мен муну сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, бардыгы өз ордуна келип, көзгө жагымдуураак көрүнүп калды. Биз ушул 177-саптагы height кош чекит auto дегенди бир гана, эгерде биз ошол HTML'де кайсы бир маанилерди, width жана height деген маанилерди көрсөткөн болсок гана колдонуу шарт. Эгерде биз аны колдонбой турган болсок, анда 177-саптагы инструкцияны жазуунун кереги жок. Келиңиздер, сиздерге демо катары көрсөтөйүн. Эгерде мен муну ушул эки аныктаманы өчүрүп туруп, анан биздин height autoну өчүрө турган болсом, бул дагы деле өзүнүн баягы баштапкы катышын сактап калат. Келиңиздер, муну бардын кайра ордуна алып келелик. Эми ошол HTML'де берилген height-ты жокко чыгарыш үчүн келиңиздер, бул жака айтабыз, узундугун туурасынын өлчөмүнө жараша автоматтык түрдө аныктап кой деп. Анан достор, бул жакта кызыктуу нерсе, биз айтпадыкпы, ушул процент менен берилген өлчөмдөр анын аталык элементинин узундугунун же болбосо туурасынын ошол көрсөтүлгөн пайызын ээлейт депчи. Анан мисалы азыр мен браузердин терезесин чоңойто турган болсом, көрдүңүздөрбү, бул жакта header деген аталык элемент ушул post img'нин чоңоюп жатат. Анан ошого жараша сүрөт дагы өзүнүн узун туурасын автоматтык түрдө ошого ыңгайлаштырып жатат. Келиңиздер, биз 50% деген менен дагы, 50% деген менен дагы текшере турган болсок, мындай более наглядный болот, орусча айтканда. Карап туруңуздар, мен муну чоңойткон сайын браузердин экранын, бул жакта көрдүңүздөр, ушул header элементи артикль элементинин ичиндеги чоңоюп жатат, анын туурасы чоңоюп жатат. Анан ошого жараша биз дайыма сүрөтүбүз ошол тууранын же болбосо узундуктун 50%-ин алып жатат. Бул абдан маанилүү нерсе, достор. Буюрса респонсивдүү сайттарды жасаган үйрөнгөндө биз ушуну дагы үйрөнөбүз. Респонсивдүү сайт бул же болбосо адаптивный сайт. Бул ошол браузердин өлчөмүнө жараша контенттин ошого ыңгайлаштырылып көрсөтүлүүсүн атасак болот. Буюрса аны биз дагы кийин бир сабактарда карап өтөбүз.
келиңиздер муну кайра 100% өз ордуна келтирелик достор. 100% дей турган болсок достор, бир аз чоңураак болуп калды. Келиңиздер андан көрөк бул жака 50 эмес, 70% деп аттай кетелик. Андай делик десек да бир аз чоңураак болуп жатат. Келиңиздер 60%ке аныктайлык. Эми буюрса достор, ушу менен бул сүрөттүн өлчөмө тиешелүү болгон стилдерди кылып бүттүк. Буюрса кийинки иштерди кийинки сабакта жасап өтөбүз.